Аллахтан түштү деген Куранга моюн сунбай аткан эл анан ушу саясатчы жазып койгон, 4 саясатчы отуруп жазып койгон конституцияга баш ийеби? Куранга моюн сунбай атабыз биз. Куранга. Бул китеп, бул адамдын колунан жаралган буюм. Эми ушу буюмга биз тагдырыбызды байлап алган болсок, анда мен түшүнбөйм кантип жашаш керек. Ушул адам жазган конституция менен, эгер ушу адамзаттын жашоосу жакшы болуп кетет деген ишеним болгондо менде, эмнеге адамдар биз, адамдар кылгылыктын баарын кылып, кылжып менен бууп, уурдашыбызча уурдап, тоюшубузча тоюп алып туруп, анан акырында келгенде эле эмнеге бул текчеде турган китепке күнөөлөп коюшубуз керек? Бул бул жакта ниет түз болуш керек. Ниет, адамдын ниети түз болбосо эч нерсе өзгөрбөйт да.